Булагып жаткан сууга келгендердин саны күн сайын көбөйүүдө. Рахима эже атайын Кызыл Кыяр шаарынан келген. Ал келген сайын муздак булак суусунан жутуп, буту колун сууга салат. Биринчи жолу келгенде эле бөйрөк бут оорусу азайган. Бул жолу 3-чү рет келиши жана мунусуна коңшу колоңдорун ээрчитип алган. Айтымында буга чейин ден соолугу жакшы эмес болчу. Айылдагылардан угуп келдик да. Анан ушинтип биз жакшы болуп атабыз, мындай болуп атабыз дегенден биз дагы келдик. Ошо келгенибиз мына азыр 3-чү жолу келишибиз. Аллага шүгүр. 2 жолу келгенде эле мен уже жакшы болуп калдым. Анан эми дагы 3-чү жолу дагы келдик. Ошо. Дарт издеп келгендер үчүн бул жер акысыз. Эч ким каражат сурабайт. Болгону өздөрү алып келген нерселерин жеп, суудан ичкен үчүн каалаган тыйындарын беришет. Ал да көп эмес, 20 сомдон 50 сомго чейин. Дартына дагы издегендердин көбү аялдар. Мен биринчи мойнум менен колум катып ооруйт эди. Биринчи келгенимде эле жакшы болдум, экинчи келгенимде ham жакшы болдум. Ичим немелерим, давленам бар эди. Буларды ошо келгенимден бери давление дары иче элекмин, жакшы Кудайга шүгүр. Сырдын баары ушул агып жаткан сууда. 3 жыл мурун эле бул жерде тамчылап чыккан суу болсо, азыр шаркырап аккан сууга айланган. Куп-курук дөңсөөнүн так ортосунан агып жаткан суу жер түбүнөн чыгат. Булактын суусунун башка суулардан айырмачылыгы өтө муздак жана таза. Бул жерден ичип көргөндөрдүн айтымында ден соолукка дагы абдан пайдалуу экен. Булактан даба тапкан дагы бир аксакал бар. Пазылжан аба 20 жылдан бери кант диабети менен жабыркайт. Дарыгерлер айыктыра албай коюшканда булакка келип көрүүнү чечкен. Мен 3 жыл бурун бери келгенде капкар болуп, курсагым чоң болуп келгенде эл көрүп айтканда бу жерде лечение болбойт сенге деп. Ашказаным кем пайда болду, өткем пайда болду менге. Жүрө албадым, напас алып жүрө албай калаттым. Машина аркалык жугуруп калдым. Азыр менин сагырым уже 805. 23 постоянно 17 23 жүрөт. Şu ekende мен жакшы болуп кеттим. 3 жылга чейин бул аймакка келгендер үчүн эч кандай шарт жок эле. Айыл тургуну 70 жаштагы Ташболот аба өз күчү менен келген жарандар отуруп туруусу үчүн сөөрү очокторду салдырган. Соода кылып акча табуу үчүн эмес, ооругандар айыгып кетүүсү үчүн. Parzent edilsem Kuday parzent diye otar. Zor bronşit asma ulutlar işte bulaşık otar. Aşkazan tamak üstünde kusup, aşkazan cerrahı varlar. 12 içi cerrahlar, gimbalı türlü otar. Bu şişip kalganda, böğürek, cerrahlar, gemodiyalizi tağında şu yerden ayıkkanlar var. Мындай жерге жергиликтүү бийликтегилер да кызыктар болбой койгон жок. Сууну башка жака алып барууну каалашкан, бирок оң келбеди. Күндөн күнгө көбөйүп атат. Мен келгенде bir жарым эл суу азыр bir дана суу чыгып атат да. 200 метрге барып жерге сиңип кетет. Кудайдын кудрети сыртка чыкпайт. Эми мына жактан пайнап келсе, чыкпайт деп ишим гарантия берет. Şu айыл өкмөттөн келишип, ана ал жерде bir тоок гана бар экен, şu жерге суу апарабыз, алып кеттилер майли. Бакыр өкөккө бар. Азыр энди мына турбаны улаган. Keçinde ulayt, ertemeden 5-6 жерден атып берип атат. Эртеси ремонт кылдырган keçinde ulayt, ertemeden дагы 5-6 жерден атып атат. Чөтү ыйык жер. Демек, булак өзүнчө бир сыйкырга ээ. Мүмкүн жер түбүнөн чыккан үчүн суу курамында кандайдыр бир башка химиялык заттар бар болушу ыктымал дешет адистер. Гүлмайрам Рахманбердиева, Кудайберди Дыйканов, Ош Пирим жаңылыктары.